Так, доброе утро. Кутман таң дегендей достор. Охайо минасан дегендей. Менин приветствияме көп жабышпагылачы. Фейсбукта жазып атасыңар, байке Москвага келип орусча сүйлөп калдың депчи. Мен тиги международникмин, каалаган тилде сүйлөйм, каалаган тилде жазам. Поэтому көп кайгырбагыла. Бүгүн Москва, бүгүн кайсы күн? 5-күн, жума майрек. Москвага эмнеге келгенди бүтүп барыңар сурап атасыңар. Москванын майрамы болот. День Москвы. Ошого келгенмин. Анан кызыктуу нерселерди көрүп, силерге да тартып, көргөзөйүн деп атпаймынбы. Например, карагалачы могу 64-школаны. Тиги нарында 64 бар го. Киребеште. Ошол 64 школа деп тиги кызыктуусу мага му забор кызыктуу болуп атат да. Көрдүңөрбү? Забор ачык. Кандай, как сказать? Сквознойбу, кандай бүт көрүнүп турат. Прозрачный болупчу. Темир да эмес, решетка да эмес, кирпич да эмес. Японияда жер титиреген үчүн эме кылып койгон заборлорду. Кирпичтин баарын убирать этип, тиги сетка алюминиевыйчы, прозрачный. А булар болсо еще дальше пошли. Вообще сквозной, карагылачы, стекло кылып. Или пластик. Деп 64-школа. Деп бүгүн так азыр нар жагын өтүп кетейин. Погода өлө сон. 3 күн болду келгениме. Өлө сон погода. Тиги Японияда жүрүп, бышып атып, кайнап атып, тайфун болуп атып. Кыргызстанда эртең менен калчылдап үшүп атып тиги линейкада. Линейка күнү билесиңерби? 2-сентябрда жаан жаап, суук болуп, тиги кыш келип. Бияк болсо өлө сон погода. Бүгүн выборы местный совет башталат. Бүгүнбү, эртеңби? Поэтому школалар азыр бүгүн жабык. Даярдануу башталды. Подготовка депчи. Ошон үчүн элдин баары мынакей саат. Мен саат 5-те эле туруп алып 5-те туруп алып эле басып жүрөм жыргапчы. Тиги лесопосадка, азыр качок кичине физкультура менен өтпөсөм. Что-то келип алып плов жеп, эт жеп, сметана, творог, блины жеп, кичине семирип кеттим. Анан климат да башка экен бияк. Тиги Кыргызстанда сушеный чабак болуп жүргөм, капкарамакчу болуп. А биякта болсо деген тер чыкпайт экен, киши тердебейт экен. Түшүнүп атасыңарбы? Эме мен жашыма жеткендер түшүнөт. Тер чыкпайт экен, чыкканда тиги көзгө кетет экен. Бетке кетет экен, көзгө кетет экен, буттар шишийт экен, курсак чыгат экен, ошондой экен да. Ошон үчүн бүгүн центрге барам. Операторша экөөбүз. Тиги Памистанбаева Славы. Барып, бир Наполеон деген бир эме бар, торт бар. Мен кышында келгенде алган болчумун, ошону алып атайын силерге контент тартып көргөзөйүн деп атам да. И эме да. Культурный программа ошакта. Все равно меня эме тянет дегендечи. Дагы эмнени айтайын дедим билем. Анан TikTok, менин TikTok'ум, основной TikTok каналым иштебей атат. Иштеп атат. Тиги балдар, таксист балдар айтпады, байке. Йотабы, эме выключите, зайдите Wi-Fi и Wi-Fi менен чыккыла депчи. Но у меня загрузка не идет. Загрузка болбой атат. Поэтому как вам кандай түшүнсөм? Запасной каналым бар. Дублирующий, тоже Сапарбек капитан деп. Аяққа эртең менен салсам уже грузит. Ошон үчүн 2 видеону салып койдум бияққа Бишкек, Москва. Анан бияқта жүргөндөрүндү ошол жака салам го. Поделиться еттим да. Тиги перепост жасапчы өзүм биринчи каналыма. Биринчи каналга салсам не открывается. Я не знаю, или блокирует, или что. Хотя я Ютаны өчүрдүм, VPN менен кирдим, все равно не получается. Может, кто в курсе, как это грузить? Балдар, айтишниктер, телефон билген эме.
жазып койгулачы. Основной аккаунтка, где у меня там этот больше всего подписчиков. Как загрузить видео. Потому что 97% загружается, андан кийин не удалось загрузить деп историяга тыгып салып атат. Түшүнүп атасыңарбы? Ошол эле кеңеш. Анан YouTube каналымда комментарийлерге я очень рад, орусча, кыргызча жазып атасыңар. Конечно, мен өзүңөр ойлонбойсуңарбы? Мен Россияга келдим, поэтому я должен разговаривать на русском языке. Ары бери өтүп аткан кишилер кыргызча сүйлөсөм биякта деген по-другому. Ой, ты красивый экен могу, да? Бир унутуп коюпту, карагычы. Дракончик. Үйлөсөң экенби? Дракончик. Вот. Эми орусча сүйлөшүм керек, поэтому японча сюда сүйлөп атам. Полицейский турган жерлерде силер жазып атпайсыңар, байке, вас там не арестовали, не задержали, не обшмонали. Как вы там с корочкой ходите, без корочки ходите? Я просто эле хожу, мына мынтип эле спокойно хожу. Кыйкырбайм, өкүрбөйм, психовать этпей, эчкимге тийишпей. Спокойно эле басып жүрөм, эчким меня не останавливает, не задерживает. Ну, пока. Дегендейчи. Ошо, сейчас. Кичине бутум ооруп калгандан басып жүрбөймүнбү? Мынакей. Анан тигинде нравится, не нравится деп мени сурабагыла. Мне все нравится. И в Кыргызстане все нравится, и в Японии мне все нравится, и в Москве мне все нравится, потому что в нашем возрасте, менин жашымда, выбора остается мало. Поэтому нравится, не нравится, хочу, не хочу деген болбойт. Уже биздин жаш, в нашем возрасте. Ошон үчүн балдар туура түшүнгүлө. Мынакей. Колуман келген нерсени жасап атам, жашап атам. Анан дагы көп вопростор болуп атат. Байке, Японияга кетип каласың, качан кетесиң деп. Бир сыра Кыргызстанга барамын. Үйгө барыш керек да. Велосипедим бар, машинам бар, анын баарын консервация кылыш керек. И собакалар деп. Москвада, Кыргызстанда проблема болду экен. Муну айтпай эле коеюн эми, бул тип аты эме подписчиктер тарынат, байке жамандап атасың деп. Бул жаман чоң проблема экен. Анан доставка иди дагы что-то 2-3 жолу сүзүп кеткен аз калды. Ну, эме. Я сам виноват, надо сзади смотреть. Айдоочу артыңды карап айда дегендей. Карап бас дегендей. Ошондой жаңылыктар. Ошол дагы эмне? Москваны айттым, Кыргызстанга барам, где-то бир жуманын ичинде жумуштарымды бүтүрүп алып, анан Японияга кетебиз, Кудай буйруса. Ладно, давайте, Питпарнага удачного дня. Питпарнага день соолук. Мне еще проблема, что в Кыргызстане, что в странах СНГ это парковка. Аны решить эткенге возможность бар, но мен аны айтсам, кайра мени кыласыңар. Поэтому давайте не будем все вот так будем ходить. Всем пока. Сапар с Москвы дегендей. Ладно, идем дальше.